Сүйлөмдүн түрлөрү. Бул теманы биз акыра менен код элек текст аркылуу өтөбүз. Сабактын максаттары. Окуучулар текст аркылуу сүйлөмдүн түрлөрү, жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр жөнүндө жалпы маалымат алышат. Сүйлөмдүн түрлөрүн айырмалай билишет. Текст аркылуу сүйлөмдүн түрлөрү боюнча билимдерин жогорулатышып, ооз-эки кепте, жазуу иштеринде туура колдоно алууга көнүгүүлөр аркылуу машыгышат. Окуучулар текст аркылуу адамгерчиликтүүлүккө, кечиримдүүлүккө, сезимтал болууга, боорукерликке тарбияланышат. Балдар, сүйлөм деген эмне? Биз бул теманы өткөнбүз. Кана кайталап көрөлү, эрежесин айталы. Бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат, туурабы балдар? Мисалы, жаз. Бак дарактар бүчүр байлады. Мына бул эки сүйлөм аркылуу биз жай сүйлөмдү бышыктап алдык. Бүгүнкү темабыз балдар сүйлөмдүн түрлөрү. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай үчкө бөлүнөт. Биринчиси жай сүйлөм, экинчиси суроолуу сүйлөм, үчүнчүсү илептүү сүйлөм. Бул сүйлөмдөрдүн ар бирине биз кийинки сабактарда кенен токтолобуз балдар. Бүгүнкү өтө турган текстибиз акыра менен код элек. Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир код элек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып, акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап минтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага код электин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Код элек акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал код электин шилекейин агызып. Аны көргөн код электин оттогусу келди. Балдар, азыркы текст боюнча азыр иш жүргүзөбүз. Кана могу сүрөттү карап туруп, окуя жөнүндө баяндап бергиле. Бул текстте кандай окуя болуп жатат? Кандай каармандар катышкан? Окуя кайсы жерде болгон? Окуя кайсы мезгилде болгон? Өз алдыңарча айтып көргүлөчү. Эми балдар, кыргыз тил китебин алабыз дагы 107 бетти ачабыз. Дептерди камдап, экинчи көнүгүн иштейбиз. Экинчи көнүгүдө мындай тапшырма берилген. Тексттен эң кыска жана эң узун сүйлөмдү сулуу, таза, туура көчүрүп жазгыла дейт. Кана, тексттен эң кыска сүйлөмдү табабыз, көчүрүп жазабыз, сулуу, татынакай кылып жазабыз дагы, түз отуруп жазабыз. Андан кийин эң узун сүйлөмдү таап, аны да көчүрүп жазабыз. Бул сүйлөмдөр кандай сүйлөмдөр болду? Жай сүйлөмбү, суроолуу сүйлөмбү, илептүү сүйлөмбү? Өзүңөр талдап көргүлө. Балдар, силерге бүгүнкү сабак жактыбы? Жакса, кана кол белги менен көрсөтөбүз. Эми балдар, үйгө тапшырманы жазып алгыла. Үйдөн силер жай сүйлөмгө 5 сүйлөм өз алдыңарча түзүп жазгыла дагы, акыра менен код элекке Вендин диаграммасын түзөсүңөр. Саламатта калгыла балдар, эмки сабакка чейин көрүшкөнчө.